Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, ЛТР коомдук телерадио компаниясынын Билерман Орду интеллектуалдык теле оюну өзүнүн алгачкы күзгү сезондагы биринчи чыгарылышын сиздерге тартуулайт. Мынакей ортодогу тыныгуудан кийин биз кайрадан сиздер менен эфир аркылуу жолугуштурабыз. Жолугуштурганыбыз үчүн биз кубанычтабыз. Көрсөтүүнүн башында баарыңыздарды Орозо айт майрам менен биздин чыгармачылык топтун жана ошондой эле Билерман Орду интеллектуалдык клубунун атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, убакыт өтүп биз күзгү сезонго дагы жетип келдик. Баарыңыздарга бул жерде турган билермандар тааныш. Баарыңыздар ушул билермандарга суроо жөнөтүп, алардын акыл таймашын сынап көрүп келе жатасыздар. Бүгүн дагы биздин алгачкы күзгү чыгарылышыбызда биздин студияда Камчыбек Досматовдун командасы келип отурат. Камчыбек, биздин студияга куш келипсиздер. Жана бул жерде биздин клубтун мүчөлөрү турат. Сиздерге дагы жакшы маанай каалайм, урматтуу билермандар. Бул жерде мен билгенден билермандардын арасында студенттер курамы дагы, ишкерлер дагы бар. Баары ушул жерге келип өздөрүнүн акыл деңгээлин, кругозорун, зээнин, билим деңгээлин сыноо үчүн келишкен. Буга чейин биздин электрондук дарек аркылуу, почта аркылуу биздин редакцияга каттар келип түшкөн. Биз ошол аралыктагы каттарды талдап отуруп бүгүн оюнга 12 раундга суроолорду койдук. Бүгүнкү оюнда жалпы коюлган сумма дагы 5000 сом. Урматтуу билермандар, демек сиздер канчалык деңгээлде, мейли жайкы эс алууда болобу, мейли иште болобу, канчалык деңгээлде өзүңүздөрдү сынап келдиңиздер, бүгүнкү оюнда билинет. Анда эмесе мен кыскача ушул жерде турган командалардын капитандарына сөз берсем, бүгүнкү ачылышка сиздердин көз карашыңар жана Камчыбекке силердин каалооңар. Алибек. Бул күзгү сезондун башкы оюнунда бул Камчыбектин командасы ойной турган болуп атат. Бул күзгү сезондо бул Камчыбектин командасы мен ийгилик каалаймын. Ушул жерге коюлган көпчүлүк сумманы башташканда телегөрүүчүлөрдү утуп кетишине тилектешмин. Ийгилик каалайм. Командасына оюнуна ийгилик. Ал эми калган натыйжалар алдыда көрсөтүп турмакчы. Быйылкы күзгү сезондо негизинен Билерман Орду интеллектуалдык клубу жакшы гана жыйынтык көрсөтүп берет деген ойдомун. Жаңы сезон бизге жаңы өзгөрүштөрдү алып келсин дейм. Мурдагы көрсөткүчтөрдөн анча алыстап кетейли. Кудай кааласа бул сезондо. Анан бүгүнкү ушул Камчыбектин оюнуна ийгилик. Баарыңыздарды биринчиден келе жаткан айт майрамыңыздар жана тим майрамыңыздар уда келген майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттайм. Камчыбекке бүгүнкү оюнда өтө кызыктуу оюн куруп беришине мен ишенем жана телегөрүүчүлөр жеңгенге аракет кылышына биз жалпы билерман артынан азырынча ийгилик каалайбыз. Биз ойлойбуз ушул жайкы эс алууда Камчыбек жакшы эс алып, жакшы даярдыктар менен келди деп, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт деп ишенебиз. Ийгилик каалайбыз Камчыбек командасына. Рахмат. Демек, биз ордого кайтабыз. Камчыбек, маанай кандай, оюнга болгон даярдыктар кандай, кыскача айтып берсең. Негизинен командабыз жайкы эс алуудан эс алып келди. Мээсин сергетип, жакшы оюн көрсөтөт деген ойдобуз. Жана маанайыбыз да жакшы. Бүгүнкү оюндан жакшы көрсөткүчкө жетишебиз деп ишенем. Анда эмесе мен бүгүнкү команданын курамы менен тааныштырып койсом, урматтуу телегөрүүчүлөр. Демек, биринчи билерман Алмаз Ахмадалиев, Эрнис Нурматов, үчүнчү билерман Нурбек Мураталиев, Кайырма Самиева, бешинчи билерман Орунбек Жаркынбаев жана капитан Камчыбек Досматов. Команда оюнга даярбы Камчы? Биринчи раундду баштайбыз.
Демек 12 раунд толук ойнолот. Бир раунд жалпы билермандар үчүн, бир раунд супер блиц жана оюн арасында билермандар клубтан, ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү болот эгер жооптон кыйналып калышса. Демек, биринчи раундда Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы Махмутжан Атажанов сиздерге каршы ойнойт. Суроосунун байгеси 300 сом. Урматтуу билермандар, суроонун кун коюп угабыз. Мен ал деген сөзгө басым жасайм. Ал быйылкы жылы 45 жашка толот. Бирок ал өзүнүн салыштырмалуу орто жашына карабастан өз убагында эпкүндүү курулуш объекттеринде иштеп келген. Эл чарбасынын даңктуу 5 жылдыктарында жана 7 жылдыгында активдүү катышкан. Мурунку СССРдин аймагы бойлоп элдер менен сүйлөшүп келген. Ал азыркы күнгө чейин адамдардын кызматында. Суроо. Бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Минута кетти. Адам эмес да. Жок, 45 жылдан мурунку немен эсептейли да, канча жыл болду. Азыркы чейин кызмат кылып келип, бул жандуу нерсени техника болуш мүмкүн да, трактор или кран. 44-жыл чыккан болосуң да. 54-жыл. СССРди элдер менен азыр СССРде айланып дейт. СССРде айланып. Экскаватор бою. 4-жылы чыккан ошондо. 64 болот. 64 жашка болсо элестет 64-жылы эмне чыккан болушу? 64. Азыркы чейин эл чарбасына кыйналып, балким комбайн чыккандыр. комбайн бу. Комбайн болуш. Нива. Курулуш тармагында дейт го. Эл чарбасынын 5 жылдыгында жана 7 жылдыктарында тракторлордон мулун эле чыккан. Ошондо мисалы комбайн чыккан болушу мүмкүн. Трактор о согуштан кийин баягы. Бул жандуу нерсе эмес да. Азыркы чейин кызмат кылып атат. Адамдардын кызматында да атат. Башка нерсе болуш кызматында болгондон кийин Убакыт аяктады. Камчыбек, минута аяктады. Ким жооп берет? Билермандар. Урматтуу баштоочу, бул суроого биздин команданын мүчөсү Мураталиев Нурбек жооп берет. Нурбек сөз сенде. Нурбек мырза, кулак сизде. Урматтуу баштоочу, биз команда менен келишип негизинен бул жоопко комбайн деген немеге туура келдик. Жоопту тандадык, мындай айтканда. Комбайн. Бул адамдардын кызматына деп атат да. Адамдардын кызматына болгондон кийин бул адам болушу мүмкүн эмес дедик да. Ошон үчүн комбайн дедик. Мисалы, будай ора турган же башка деmek. 45 жаштын комбайнга кандай таасир болушу мүмкүн? 45 жаштын. Мисалы 64-жылы чыккан болушу мүмкүн да ошо комбайн. Мүмкүнбү же даанабы? Эми 45 Жооп кабыл алынат. Демек силердин жооңор комбайн. Мен туура жоопту айтам. Бул бүткүл союздук Маяк радиостанциясы. Радиону дагы угуп туруш керек, урматтуу билермандар. Маяк радиосу билесиздер, СССРдин бүткүл аймагы боюнча обого чыгып турган. Эсеп 1-0. Бүгүнкү демек биздин көрсөтүүнү демөчүбүз Ош технологиялык университети Бишкек шаарынын тургуну Чыңгыз Эсенгулов сиздерге каршы ойнойт. Суроосунун байгеси 400 сом. Алыскы чыгыш өлкөлөрүндө Япониянын жеңил машиналарын джиптерин дагы деп коюптур. Өтө эле көп колдонушат. Микроавтобустарын деле көп колдонушат Япониянын. Бирок ал өлкөлөрдө Япониянын автобустарын дээрлик колдонушпайт. Бул жерде маселе автобустун ролу оң жакта болгон үчүн эмес. Бул жерде дагы бир себеби бар. Ал эмне себеп? Минута кетти. Рол оң жакта болгондугунан дагы бир себеп. Дагы бир себеп автобустар чоң болот да. Чоң өлкөлөрүндө. Японияда микроавтобустарын болду. Микроавтобустар жок. Автобустар колдонбойт дейт. Чоң да, жолдо мисалы пробка болуп калышы. Автобустар чоң болсо, жол эме болот. курулуштардан бурулуп калышы мүмкүн деген мисалы. Жок, Япония өзү кичине нерселер иштетет да көп учурда, чынбы? Таксилер кызмат кылабы? Жок, Японияда көп нерселер кичине иштелет, габариттер.
Жок, ошондой жердерге экспорт иштеткен. Мисалы кайсы өлкөдө? Мисалы Япония улана согуштап көп азап берген кыйналган өлкөлөр да болушу мүмкүн, булар против болуп. Эме? Автобустарда социалист менчи Кореяда болсо керек. Жок, кайсы өлкөдө эмес, эмне үчүн автобустарды көп колдонбойт. Автобус урол оң жакта болуптур, бир себеп, экинчи себеби эмне дагы кайсы? Адамдардын түшүп чыкканга тескери болду. Каттамды тездетиш үчүн эмеспи? Автобус. Убакыт аяктады, Камчыбек. Бул суроого мен өзүм жооп берем. Эмне себептен? Себеби автобустардын эшигинин жагашуусу болуш керек. Мисалы кантип жагашы мүмкүн? Мисалы оң жакта эмес эшиги, сол жакта болушу мүмкүн да. Бул болсо баягы жол каттамдарынын эрежесине дал келбейт да. Себеби чыгыш өлкөлөрүндөгү жол эрежелери Япониядагыдай оң жак менен жүрбөйт да. Анын тескерисинче ошол себептен автобустарда. Демек сиздер биринчи себеби сиз айткан ролу, экинчиси эшиги. Демек эшиги дагы сол жакта болгондугу үчүн деп эсептейсиңер. Ооба. Эсеп 1-1 жооп тура. Камчыбек, эс алуу кандай болду? Эс алуу негизинде жакшы өттү. Кайсы жерде болду? Үйдө элеби же? Эс алуу үйдө эле, курулушта иштедим. 3-раундда сиздерге каршы биздин Билерман Ордо интеллектуалдуу оюн редакциясы суроо даярдаган. Байгеси 500 сом. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурсаңыздар. Камчыбек. Да, угатам, урматтуу баштооч. Бул жерде сен кандай картинаны байкап жатасың? Бул жерде жаш бала, мойну, колу байланган, же болбосо кишен салынган. Ачка болуш керек, болсо керек. Себеби арыктап калыптыр. Ал эми бүркүтпү, ителги, Таз жору. Таз жору. Ал таз жору ошол бала менен тамактангысы келип турат. Качан өлүшүн күтүп атат? Өлүшүн күтүп атат. Таз жору баланын өлүшүн күтүп атат деп ойлойсуңбу? Дагы бир нерсе болушу мүмкүн, бул Африка өлкөлөрүндө апартейд болгон го. Кара терлүүлөрдү өлтүрүп, геноцид кылган. Анда эмесе суроону угабыз. Кунт коюп суроону угабыз. Билермандар, мына бул сиздер көрүп турган фото сүрөттүн аты Судандагы ачкачылык деп аталат. Судан, Африкадагы мамлекет. Бул сүрөттү Кевин Картер аттуу фотограф 1993-жылы Судандан тартып алган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул сүрөттө ачкачылыктан өлүм алдында турган кичинекей кыз жана анын артында жырткыч канаттуу таз жору турат. Ал таз жору чындыгында эле кыздын өлүмүн күтүп турат. Эгер кыз өлсө, аны дароо жемекчи. Кевин Картер бул окуяга өз көзү менен күбө болгон. Бул сенсациялуу фото үчүн ал Пулитцерия сыйлыгына да ээ болгон. Бирок сыймыктын туу чокусундагы фотограф ушул окуядан 3 ай өткөн соң өз жанын өзү кыйган. Суроо, билермандар, Кевин Картердин мындай кадамга баруусуна эмне себеп болгон? Сенсация болсо, Өз күнөөлөйт дейсиңби ошон үчүн? Өзүңүздү күнөөлөп. Африка тууралуу бүт дүйнө өтө жаман. Даже өзүмдүн проблеманы алып чыгып атам деп. Жок, бул проблеманы алып чыккан үчүн эмне үчүн аны? Бул жерде башка нерсе бар. Бул жерде айтып атпайбы, ошону жейт деп сүрөт аткан да. Жок, кеп сүрөттө эмес, анын эмне үчүн өзүн өзү өлтүргөн туура. Ойлоңу. Не себептен? Себеп бар. Не болду? Бул жерде сен ошол эметкенче карап тартып тура бердиңби же бул күбө болдуңбу деп атат. Күбө болгон деп атат. Судандагы ачкачылык токтогон эмеспи, ошол себептен да.
ачкачылык токтогондо бул эмнеге өзүн өзү кыймыл? Бәрі Африкада ол ачкачылык түгөнбөйт да бәрі. Бул немеден болуш керек? Бул мен окуяга күбө болгон деп атат. Аны күбө болгон болсо эгер ошондой нерсе айтылганда бул жөнүндө сен ошону неметкенче куткарып башка жарабадың деген сөз болгон болушу мүмкүн. Убакыт аяктады. Камчыбек. Камчы мырза ким жооп берет? Бул суроого дагы Мураталиев Нурбек мырза жооп берет. Нурбек, кулак сизде. Биз бул суроого команда менен келишип негизден мындай жоопко келдик. Кевин Картер ошо сүрөтчү. Бул окуяны тартып баргандан кийин сиз айтып өттүңүз буга. Ушул окуяга күбө болгон деп ушул кыздын өлүмү менен неменге. Буну тартып алып баргандан кийин бул сенсация болгон, бул сыйлыкты алган, бул ошо ачарчылыкты чагылдырып берген болушу мүмкүн. Бирок ошонун эле негизинде бул ал сыйлыкты алып бүткөндөн кийин сен ушул окуяга күбө болгончо болуп тура бердиң, ошо кызды куткарып калбай деген, сен bundan мыкачылык кылып койдуң дегендей, ону тас жордондон мыкачылык кылып койдуң дегендей бир неме болгон болушу мүмкүн, макала чыккан болушу мүмкүн, сөздөр же. Ошонун айынан ошол намыска чыдай албай өзүн өзү өлтүрүп койгон болушу мүмкүн. Сен ушул сыйлыкты алдың, бирок эң мыкач адам болуп жүрүп алдың дегендей. Жооп туура. Эсеп 2-1. Төртүнчү раунд. Нурбек. Жайык эс алуу каерде өттү? Ысык көлбү, Гавай аралдарыбы, Карибби кандай? Жайык эс алуу туулган жеримде өттү. Аксынын кызыл жарында. Жакшы эле болду эс алуу? Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Демек, 4-чү раундда сиздер каршы Баткен областынын Кадамжа район тургуну Айпери Халматова ойнойт. Суроосунун байгеси 400 сом. Телекөрүүчү сиздерге төмөнкүдөй табышмактуу суроону берет. Эртең менен 4 бут таппасат, түштө 2 бут таппасат, кечинде 3 бут таппасат. Суроо, бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Минута кетти. Ким жооп берет? Нурбек жооп берет өзү. Урматтуу баштоочу, биз бул команда менен келишип мындай деп жооп бердик. Эртең менен дегени жаш төрөлгөн бала кичине неме кылганда 4 буттап жөрмөлөйт да. Кийин уже чоңоюп калгандан кийин 2 буттап басат. Ал эми картайганда бул таяк менен кошулуп 3 бут болуп калат. Эсеп 3-1. Жооп туура. Бүгүнкү демек оюндун башкы демөөрчүсү Ош технологиялык университети жана демөөрчүлөр Ош шаарындагы Ак Ниет сулуулук салону жана Ош шаарындагы Таймаш спорт клубу. 5-чи раундда биздин билермандарга каршы Ош шаарынын тургуну Бактыгүл Алмаматова суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 300 сом. Кесиби мээрбан эже болуп иштеткен. Бир адам келип улуу доктор Боткинден сурады. Айтыңызчы, доктор, кайсы көнүгүүлөр адамдын арыкташы үчүн пайдалуу? Боткин айтты: башты оңдон солго, солдон оңго чайкоо деди. Кайсы убакта деп тигил адам сураганда, Боткин эмне деп жооп берген? Минута кетти. Айландыруу үчүн, Баштын өзүндө эле же мааниси башка жакта? Кайсы жерде арыкташ үчүн гана. Арыкташ үчүн. Оңдон солго. Жок, баштан башка нерсе эмеспи? Кайсы убакытта десе, Боткин деп жооп берет. Эмени айтышат го, ислам дининде 5 убакыт намаз окуганда ушундай эке кылат го башты, еще медицинада айтылганда намаздын көнүгүүлөрү ден соолукка өтө чоң пайда деп. Боткин демек 5 убакта жок, медиктер деле белгилешкен да намазды. Сонда кайсы убакта дегенде намаздын 5 убакыты башты күнүнө 5 убакыт кылып туруш керек дегендей. Күнүнө 5 жолу. А Боткин өзү орус. Боткин врач ушундай Бул жер суроо именно арыкташ үчүн деп. Кайсы убакта деп атат. Убакытка маани берилет. Кайсы убакта дегенде Боткин деп жооп берет. Камчыбек, минута аяктады. Тез жооп берсең, Камчыбек. Нурбек, урматтуу баштоочу, бул суроого
Нурматов Эрнис жооп берет. Эрнис, кулак сизде. Биз бул суроого мындай деп жооп беребиз деп чечтик. Боткин ал адамга намаз окуй турган мезгилдерде жасаш керек деп айтса керек. Анткени медицинада дагы намаз окугандагы жасалып аткан күнүгүүлөр ден соолукка пайдалуу деп айтылып жүрөт да. Бул Боткин медик болгондон кийин динден тааныштыгы болсо ушуну сунуш кылышы мүмкүн да. Демек ал кишиге ал ошол намаз окуп жатканда салам берүү убактысын айткан деп ойлойсуңар? Ооба. Жооп кабыл алыңдар. Туура жоопту айтам. Боткин төмөнкү жоопту айткан. Эгерде сиздин арыктагыңыз келсе, Эрнис, алдыңызга тамак келсе, башыңызды чайкап коюңуз дейт. Мына ошол жетиштүү. Эсеп 3-2 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Алтынчы раундду баштайбыз. Камчыбектин казынасында 1300 сом акча турат. Бүгүнкү ордо коюлган сумманын жалпысы 5000 сом. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Ош технологиялык университети. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин эфирден чыгып турган электрондук дарекке суроо жөнөтүңүздөр. Биз сурооңуздарды кабыл алабыз. Акжол Аматкулов сиздерге каршы ойнойт. Өзү Араван районунун тургуну экен. Суроосунун байгеси 400 сом. Эгер кат аркылуу жөнөтүүчүлөр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош шаар Ленин көчөсү 330 дарегине жөнөтүңүздөр. Эскертип коюучу жагдай, сурооңуздар логикалык мааниде болсун жана суроону кайсы маалымат булагынан алдыңыздар сөзсүз түрдө жазып, телефон дарегиңиздер менен, анан албетте фото сүрөт сөзсүз болсун. Фото сүрөт болбосо биз ал суроону эфирге бере албайбыз. Демек, мен суроону окуймун. Урматтуу билермандар, бул дүйнөдө жаныбарлардын ичинен акылдуусу болгон адамзаттын жашоосу өзгөчө маанилүү ролду ээлейт. Ушундайбы камчы? Бирок Кудай адамдын жашоосун 4 баскычка белгилеген. Алар кайсы жашоолор? Минута кетти. Кудай болгондо ошондойки болушу мүмкүн. Аркы дүйнөдөгү да. Аркы дүйнөдөгү. Кайтарабы? Олбексинде тастыр. Тургунга чейинки бар бүткөт түздүк убагы да. Урматтуу баштоочу жооп даяр. Ойлонуш керек деле. Жооп даяр болсо, мен угамын, ким жооп берет? Бул суроого Жаркынбаев Орунбек мырза жооп берет. Команданын ою боюнча биз төмөндөгүдөй корутундуга келдик. Бул 4 баскычка бөлүнүшү адамзаттын Кудай тарабынан. Биринчиси ал төрөлгөнгө чейинкиси, тактап айтканда түйүлдүк убагындагысы. Экинчиси ал балакатка чейинки, тактап айтканда намаз окуганга чейинки убакыты. Андан кийин уже өмүр өткүчөнгө чейинки убакыт. Төртүнчү бөлүк бул наркы дүйнө дейбиз го. Кудай тарабынан берилген. Демек, биз ушундай 4 баскычка бөлдүк. Төртүнчүсү наркы дүйнөдөгү. Демек, эсептебиз. Биринчиси бул эненин курсагындагы жашоосу. Экинчиси намаз окуганга чейинки убакыт айтып атасыңбы? Ооба. 12 жаш, Ошондой да, Ооба. 12 жашка чейинки убакытты өзүнчө жашоо дедиңер, жана андан кийинки өмүр өткөнгө чейинки жашоонун 3-чү баскыч, ушундайбы? Жана акыреттик жашоосу, наркы дүйнөдөгү. Мен ушундай уктум да, туурабы? Ооба. Жооп кабыл алыңдар. Мен туура жоопту айтам. Демек, биринчи эненин курсагындагы жашоо, экинчи бул дүйнөдөгү жашоо, үчүнчү кабырдагы жашоо, жана төртүнчү акыреттеги жашоо. Урматтуу билермандар, эсеп 3-3. Жетинчи раунд баштайбыз. Эскертип коюучу жагдай, Камчыбектин пайдасында 3-чү раундда 35 секунда калган, жана 6-чы раундда 45 секунда калып, демек 1 минуттан ашыгыраак убакыт сиздердин пайдаңыздарда бар, колдонсоңуздар болот.
7-ci раундда сіздерге қаршы Айчүрөк Рыскулова деген телекөрүүчү суроо жөнөткөн Өзгөн районунун тургуну. Суроосунун байгеси 500 сом. Камчыбек. Эгерде Кудай сактасын сен бир жериң ооруп дарыгерге барып калсаң, мисалы дарыгер сени өзүнүн тажрыйбасына таянып, жакшы дарылап сакайып кетсең сен, дарыгерге кандай ыраазычылык билдирер элең сен? Кандай жол менен? Эми ыраазы болосуң да, туурабы? Ооба. Кандай жол менен? Эми дарыгерге биринчи кезекте рахмат, чоң рахмат деп элем. Бул баарынан да эң кымбат ыраазычылык, ошол рахмат айтып кайрылуу да. Экинчиси колумдан келген бир мындай материалдык белек берсем керек. Демек, суроону угабыз. Африкалык Джон Дак аттуу мыкты, колу жеңил дарыгер болгон. Анын дарылаган адамдарынын 95% сакайып кетишкен экен. Бирок ага келген адамдар аны жаман көрүшчү. Айласы жоктон гана муктаждыктан ага кайрылышкан. Эң кызыгы, дарыгер Джон Дактын бөлмөсүндөгү дубалда эки колдун учураштырган сүрөтү жана латынча S тамгасы анан плюс деген белгинин сүрөтү илинип турчу. Мисалы, чийсеңер болот. Мына ушундай белгинин сүрөтү илинип турган Джон Дактын бөлмөсүндө. Урматтуу билермандар, мына ушул эки колдун учураштырган сүрөтү жана бул белги эмнени түшүндүргөн? Минута кетти. Доллардын символу дейсиң? Акча болсо плюс деген сакай. Плюс көп берди. Медициналык белги да. Биринчи учурашабыз. Төлөйсүң, кийин сакайтам деген белги болсо керек. Онда баягы келген адамдар жаман көргөндө келгенде эле акча сураган. Учурашкан, акча сураган, анан плюс дарылаган. Ошол эме кылгандыгы, акчаны талап кылгандыгы үчүн дагы пациенттер жаман көрүшкөн да, бирок пара алган кишини ким эле келди. Жок, пара алганда эмес. Бул себеби эгер акчасы жок болсо, о кайрап кайтып кеткен да, мындайча айтканда. Ошол себебин көрсөтүп. Башка кандай варианттар бар? Кандай вариант чыгышы мүмкүн? Эстан эмнени түшүнүшүң? Эме эмеспи? Баягы көрүп турган бир лого бар го, бир уюмдун. Ошондой бар эмес? Медиктердин өздөрүнүн. Плюс бул медиктердин эмеси. Жон кол кармашуу эми Бир неме идиш бар го, медиктердин белгиси бар. Мындай жылан урулуп турган эске окшоп. Ошондой эмблема. Жок, ол башка. Кандай вариант? Синон символ да. Ушундай вариант. Убакыт сурайлы. Вариант. Так, эме кылайын. Учурашкан эмнени биринчи келип учураш деген. Мындай кызматташтык да. Кызматташтык. Может, без Камчы мырза, убакыт аяктады. Кошумча убактыңар бар? Келчү. Урматтуу баштоочу, биз кошумча убактыбызды алабыз. Минута кетти. Эгер орусуна жараша, балким учурашып договор түзөбүз деген. Көбүнчө келишим деген. Ошондой болот. Келишим деген сөз. Мен айыктырам. Доллар акча. Келишебиз. Келишебиз да, бүттү нормально айык. Плюс айып чыгып кетесиз. 95% айып чыгып кеткен да, демек. Сенин акчаңа көп кымбаттар эмелерден. Ошол эле логика болуп атат, мындан башка бар эмес. Башка вариант. Так, ким жооп берет анда? Айла жооп берет. Вариант жок, анда убакыт токтото берейин. Эми жооп берчи. Жооп даяр, урматтуу баштоочу. Ким жооп берет? Бул суроого Нурматов Эрнис жооп берет. Урматтуу баштоочу, бул Джон Дактын кабинетинде илинип турган символдор. Биринчи S бул баягы доллардын символу болот. Ошо акчаны берсең, андан кийин колдун учурашып турганы бул экөөбүз ошо акчаны берсең келишебиз дагы. Плюс бул медицинанын символу. Мен сени айыктырам дегенди түшүндүрөт да. Жооп кабыл алыңыз. Туура жооп. Көңүл буруңуздар. Джон Дактын бөлмөсүндөгү колдун учурашып турганы бул акча берсеңиз дегени. Ал эми ооруп турган адам сөзсүз түрдө медицинага муктаж болот. Джон Дак ушундай сырдуу белгини койгон.
Демек S бул оорулуу адамды билдирсе, плюс анын жардамга муктаж экендигин дагы билдирген. Жалпысынан алып карай турган болсок, Эрис мырза бул жерде 3 варианттын экөөсүн туура жооп берди, бирөөсүн адашты. Эсти бул доллардын белгиси деп айтты. Жалпысынан канааттандырарлык десек болот. Билермандар камчыбекти колдоп беришти. Менимче Билерман Ордо клубунда ынтымактуу болгон негизи жакшы. Албетте сиздер бардыңыздар бул жерде телекөрүүчүлөр каршы ойнойсуздар. Ал эми телекөрүүчүлөр жалпылап сиздерге каршы ойнойт. Демек, 8-чи раундда сиздерге каршы Өзгөн район тургуну Кызбурак Жапарова суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 400 сом. Курманжан Датка менен генерал Скобелев Ош аймагында тынчтык келишимине кол коюу үчүн жолугушмак болот. Генерал Скобелев Датканы Европа маданияты менен тосуп алмак болуп, жерге килем салдырып күткөндө, Курманжан Датка килемге ат менен бастырып келген. Буга генерал Скобелев таарынып, сизге сый көрсөтсөм, эмне үчүн атчан бастырып келесиз деп капа болгондо, Курманжан Датка ага бир жоопту айткан. Ал эмне деген жоопту айткан? Курманжан Датка Скобелевке. Биздин жерибизде маданиятта мындай сүйлөшүү жүрүп жатат. Жок, олар Скобелевтер тебелеп келишти Кыргызстанда. Ошол мааниден жок. Сен менин тууга өскөн жерими тебелеп атканда мен сени салган. Биздин жерибиз өзү килемде мен гүлдөрдүн өстүрөт го, билесиңерби? Ошо жазылган. Ошондо жазылган. Биздин жаратылыш өзү килем депчи. Биз ошондой. Себеби килем көрсөтөт го мен аягында. Жок. Эме го. Бозойдун алдына чейин ат менен бастырып келет го. Бу жерде мындай жаратылышты катыштырбай эле, мындай саясий жагын алып карасак болбойбу. Саясий жагынан менен жогору деген. Экөөнүн мындай саясий жагынан ошол китептен ошо жазылган го, биздики ыйык деп китебине караганда. Эмне деген болушу мүмкүн? Эме ошондой болгон эле болушу мүмкүн. Сен мисалы менин тууга өскөн ыйык жерин тебелеп жүргөнүмдө мен сен салган килем тебелегенди кантип деген элемент болушу мүмкүн. Еще берки вариантта жакыныраак болот да. Мен 5 жерим тебелеп жердин өзү да килем сыяктуу, салыштын кереги жок. Жок, салыштын кереги жок деп айтпайт да, Датканамы мененчи. Окуган болсо айтыш керек. Ал мен мисалы эсимде жок. Камчыбек, убактың аяктады. Ордодон жардам алсаңар болот. Жардам алсаңар жокпу? Урматтуу баштоочу, Ордодон жардам сурайбыз. 20 секунд убакыт. Кимде жооп бар? Бастырып келгенде буларчы биздин жерге бастырып. Мен да сен килемди бастырам дегендей. Биздин жерде турупча кандай? Ким окуган? Европанын эмеси менен болсо керек биз ошода. Биз өзүбүздүн жергиликтүү маданият менен жолугушабыз. Биздин жерде бастырып келип атпайбы? Бирок суроодо берип атпайбы? Европалык маданият менен тосуп алганда деп атат, а? Учурашуу биз үчүн чоң эрдик дегенде. Сиздердин килем анда Өзү маданият Кыргызстанда болуп атпайбы? Кыргызстанда болуп атпайбы? 20 секунд аяктады. Камчыбек, ким жооп берет? Бул суроого өзүм жооп берүүгө аракет жасайм. Генерал Скобелев менен Курманжан Датканын жолугушуусу бул жерде айтып атпайбы суроодо европалык маданиятта жолугушуу уюштурабыз деп. Ал эми Курманжан Датка өзү кыргыздардын маданиятында жолугууну каалагандагы, кыргыздардын маданиятта бул ат менен ошол боз үйдүн алдына чейин бастырып келет. Ал эми бир желдет эмени аттын үзөңгүсүн эмесин жүгөн алып аттан түшүрүп алат да. Ал атты нары жетелеп кетет. Менин оюмча Курманжан Датка жоопу төмөнкөдөй болсо керек. Сиздер биздин аймакка, биздин жерге бастырып келип жатасыздар.
Ал эми мен ошо килемиңиздерди бастырганым бул эч нерсе эмес же. Бастырганы ошондой кыязда жооп берсе керек да. Эми кел чыгармасында жазылса керек, мен толук эсимде жок сөзү. Демек, ушундай мааниде да. Сен оюң боюнча Курманжандатка генералга силер биз жака бастырып келдиңер, демек мен дагы силердин килемиңерди бастырып келем дегенде ойду айткан болсо керек деп атасың, ошондайбы? Ооба. Жооп кабыл алынат. Урматтуу билермандар, Ордонун жардамы да Камчыбектин жообу да туура эмес. Курманжандатка генерал Скобелевке төмөнкү жоопту айткан. Кыргыз энесин эч убакта жөө бастырган эмес деп. Эсеп 4-4. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Демек, 12-ci раундда сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Мадина Салиева суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 400 сом. Урматтуу билермандар, көңүл буруңуздар. Сырдуу сандык. Он экинчи раундда демек сырдуу сандык келди бизге. Камчыбек. Сырдуу сандыкта кандай зат болушу мүмкүн? Жумшак, катуу, жей турган, жебей турган, суюк, коюу дегендей. Мен оюмча жумшак зат болсо керек. Жумшак нерсе болушу мүмкүнбү? Ооба. Камчыбек. Угуп жатам. Эгерде сен азыр Нурбектин ордуна суперблист отурганда, ушул суроолордун канчоон билет элең? Же сен дагы билбейт белең? Бирөөсүнө жооп бере алмакмын. Кайсыга? Биринчи суроого. Биринчи. Ораза Рамазан айында. Филипп Моррискеби? Да, үчүнчү суроого дагы аз-маз билет элем, Рим боюнча. Анда эмесе суроону угабыз. Демек, Камчыбек жумшак нерсе болушу мүмкүн деди. Урматтуу билермандар, Союз мезгилинде Камчыбек кинонун билети менен киного, театрдын билети менен театрга, автобустун билети менен автобуска чыгууга мүмкүн болгон. Ушундайбы? Бирок дагы бир өзгөчө билет болгон. Ал билет менен каалаган жакка кирип чыкканга мүмкүндүк болгон. Билермандар, сырдуу сандыктын ичинде так ошол билет бар азыр. Бирок эмне болушу мүмкүн бул? Минута кетти. Жөн удостоверение алсачы. Партиялык билет болушу мүмкүн. Согуштун ардагери же катышуучусу дегенде эме болот. Автобустан чыга алган болчумбу? Киного да, театрга да кире алган. Не болушу мүмкүн? Партбилет же партбилет ардагерлердики да. Автобус эмелери өтпөй бар деле болгон болсо керек, өтпөсө керек. Башка бир билет болгон да. Пенсиялык билет. Жок. Согуштун ардагери. Согуштун ардагери билет. Союз мезгилинде дегенде негизи Союздун ардагерлери Согуштун ардагерлерин жакшы урматтаган да. Бекер болгон да алар. Билет болсо бардык жерге алар бекер. Театр, автобус күчөбү эсканда. Бир нерсе. Партийный билет бул автобустарда кеткен эмес, өткөн эмес да. Демек ардагерлердин билети. Пенсион мүмкүн билет, пенсиялык билет эмес. Кеме бекер кирген эмес. Бекер кирген. Майыптарга да берген эмеспи мүмкүн. Вариант процент болгон да. Камчыбек мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Билермандар, тынчтанабыз. Биздин команданын жообу төмөнкүдөй. Биздин оюбузча Советтер Союзу мезгилиндеги бул билет, бул согуштун ардагери деген болушу мүмкүн. Себеби автобуста
кино, театр башка жактарга ошол согуш ардагерлерине мындай кеңири мүмкүнчүлүк берген да, жеңилдик кирип көргөнгө. Азыр деле ошондой эме бар да. Демек, сен оюң боюнча Сырдык Сандыктын ичинде ошол убактагы согуштун ардагеринин билети бар, ушундайбы? Ооба, катуу нерсе болуп калат экен. Жооп кабыл алынат. Аны эмес, урматтуу билермандар, Сыр сандыктын ичиндеги нерсени көрөлү. СССРдин акча бирдиги рубль. Камчыбек мырза. Рубльге жакшылап назар сала турган болсоңуз, ал жерде государственный казначейский билет деген сөздү окусаңыз болот. Демек, бул жерде пенсиондук билеттен акчада жазылган билет пайдалуураак деп турат. Эсеп 6-4.